Жакында ант берип президенттик кызматка киришкениңизге туура 3 жылдын 100 болот. Ошол датага карата жыл сайын ошол президенттик шайлоону шарттаган окуялар тууралуу ар кандай сөздөр чыга калып жүрөт. Анын бири криминалга байланыштуу. Тагыраагы 2020-жылдагы октябрь окуясында кылмыш чөйрөсүнүн аталган Камчы Көлбаев сизге ошол күндөрдө колдоо көрсөткөнүн соц тармакта жазгандар болгон. Ошол окуяларда Көлбаев чын эле сизди колдоду беле? Жок, ал мени колдогон эмес, ачык эле айтайын, Сапар Исаковду колдогон. Криминалдар Садыр Жапаровду колдоп атат деген жалган маалыматты ошол мезгилдеги менин оппоненттерим жана Азаттык тараткан. Алардын планы мени элге жаман көрсөтүп, шайлоого чейин оюндан чыгарыш болчу. Бирок 10-15 жыл мурдагыга караганда 2020-жылы элдин көзү ачылып калган эле. Андай ушактарга ишенбей калышкан. Кандай маалымат болбосун өздөрү талдап, тактап, чын бышыгын билип алышчу. Жыйынтыгында көпчүлүк эл менин талапкерлигимди колдоп, президенттик кызматка шайланып калдым.